Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 4-май 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге өтө сонун бир айылда жерин аянты 8 соток болгон сатылуучу үй бар экен. Ошол тууралуу мен сиздерге маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, документи так. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакшы керек. Баасы жакшы баага коюлуп атат. Менимче 1-2 күндө эле сатылып кетет. Туугандар, бул айылдагы сонун айылдардын бири. Мына караңыздар, үйлөрдүн саны өтө көп. Үй өтө жеш жайгашкан. Ошко шаарга 25 мүнөттө жөн эле кирип барасыздар. Анан бул айылда туугандар, мектеп, бала бакча, мечит, магазин бардыгы бар. Жолдору дагы, центральный жолдору дагы асфальт. Эң негизгиси маршруттук каттамы бар. Шаардын бурч-бурчтарына барып турат. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип, ушул айылда жайгашкан жерин аянты 8 соток болгон сатылуучу үй тууралуу кеңири шашылбай маалымат берейин. Дареги, мен турган жер туугандар бул Мады тарапта жайгашкан Манас айылында турам. Эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, Мады тарапка жолго чыгасыздар. Мадынын центрине жетпеген жерде, мына ушундай Ош-Алай трассасынын боюнда, оң тарапта Манас айылын көрө аласыздар. Мадыга жетпейт. Ушул жерден Манас айылына кирип, түп-түз 1 километр жүрүп барсаңыздар, мектеби бар Манастын. Мектептен өтүп, сол тараптагы көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Туугандар, мына мен айткан акыркы көчөсүнө кирип, сиздер ушул көчө менен эле мына түп-түз жүрүп келсеңиздер, ушул көчөнүн эле мына өйдө тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, жери 8 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Анан туугандар, ушул мен көрсөткөн көчө менен сиздер чыгып үйүңүздөргө кирип чыгып турсаңыздар болот. Же болбосо, ал жерде туугандар, Ачынын каналы бар экен, ал жакчы. Ошол жактан деле каналдын боюндагы көчө менен бойлоп, ал жерден үйүңүздөргө түшүп барсаңыздар болот. Менимче түшүндүрө алдым, Ошол канал тараптан жолу бар, ошол тараптан варата орнотуп кирип чыгып турсаңыздар болот үйүңүздөргө. Же болбосо, мына ошол көчө менен деле жол жасап өзүңүздөргө үйүңүздөргө кирип чыгып турсаңыздар болот. Анан туугандар, сонун айыл экен, мага лично жакты. Панорамный болуп ушул жерден айылдын бурч-бурчтары көрүнүп турат. Караңыздар. Өтө сонун, өтө сонун. Үйдүн жери 8 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Коммуникация боюнча айта турган болсок, бул айылда мектеп, бала бакча, мечит, магазин, маршруттук каттам бар. Биринчиден. Эми коммуникация боюнча айта турган болсок, свет бар, таза суу бар. Керек болсо мына контейнердин нар жагы жол, жолдун нар жагы Ачынын каналы. Каналдан дагы азыр шаркырап суу алып турган учуру. Үйдүн жери 8 соток. Ошондо мына бул жол тарабы 50 метр болот дагы, анан нар жагы, мына үй тарабы туурасы 14 метр болот. 14кө 50. Түшүндүңүздөр, туугандар? Жакшы. Лайктан басыңыздар, дос таныш туган уруктарга, группаларга ошол сатылуучу үйдүн видеосун жибериңиздер, алар дагы кирип көрүп коюшсун. Вариант обмен жолдору жок. Только нак акчага сатылат, ошону дагы жасап айтып кой деп эси суранды. Эми кийин келип, көрүп, таанышып, сүйлөшүп, маалымат алып кетесиздер. Телефондо бүтө турган иш эмес. Так. Шашылбай жакшына көргөзүп берейин сиздерге. Негизи туугандар, үйдүн жери мындай бир, кандай десем, тегиз эле. Себеп дегенде мына машина турат го. Машина турган жер бул кошунаңыздардын жери. Бул жерде эле 8 соток, тегиз болуп турат, байкадасыздарбы? Анан негизи бул участоктарга сиздер ар бириңиздер өзүңүздөр мына көчө тараптан чыга турган жол кылып аласыздар. Же болбосо мына өйдө тарапта каналдын боюнда көчө дедим го. Же ошол тараптан деле кирип келсеңиздер болот үйүңүздөргө. Кыскасы эки жолдун ортосунда мындай айтканда түшүндүрө алдым. Мына үйдүн артында 2 метр место калтырылган. Ушундай. Бышкан кирпич 7 бөлмөдөн турат. Сейсмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулган. Фундаменттери дагы бийик болуп куюлган. Көрүп атасыздарбы? Сонун. Лайктан басыңыздар, дос таныш туган уруктарга, группаларга ошол сатылуучу үйдүн видеосун жибериңиздер. Ушул жерге чейин жери тегизделген. Анан мына өйдө тарапка өзүңүздөр сүрдүрүп тегиздеп аласыздар жеринче. Түшүндүңүздөр, туугандар? Мына жакында бир 70% жери тегизделген. 30%-ын өзүңүздөр тегиздеп аласыздар. Так, бул жагы мына кире бериш коридор. Оң тараптан баштасак, бул биринчи бөлмөсү. Мына жактан дагы эшиги бар экен, кирип чыгып турганычы. Анан туугандар, ар бир кабаттын ортосуна мына ушундай плита деп коебу, плита ташталган. Бекем болсун депчи. Бул жактан деле дагы кошумча эшиги бар. Сонун. Так, бул жагы дагы бир бөлмө. Ошондо биринчи кабаты мындан кошкондо 4 бөлмө, өйдө тарабы 3 бөлмө. Жалпысынан 7 бөлмөдөн турган эки кабаттуу үй, туугандар. Ушундай, сонун. Туугандар, колдон келишинче ушул үй тууралуу маалымат бердим. Мына границалары түшүнүктүү болуп турат. Үйдүн жери 70% тегизделген. Мына өйдө тарабы 30% калган. Бул жагын өзүңүздөр кийин тегиздеп аласыздар, сонун кылып. Анан туугандар, эми
зерикпей жакшына көргөзүп берип коеюн. Бул жанагы Ачынын каналы. Бул каналдын жанындагы жол. Манас айылына кирип, ушул каналдын боюндагы жол менен дагы түз жүрүп, үйүңүздөргө кире турган вход дарбаза кылып алсаңыздар болот. Так, мына шаркырап агып жаткан канал бар. Мен айткан көргөзгөн көчө менен деле келип, ушул тараптан деле барата орнотуп алсаңыздар болот. Жол кылып алсаңыздар болот, үй тарапка кирип чыга турганча. Ошондагы эси айтып кой деп мага маалымат берди. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонунда, өтө сонун. Панорамный экен. Ушул жерден Манас айылынын бурч-бурчтары көрүнүп турат. Эми толук бут элек ушул үйдүн баасын айтайын. Жери 8 соток, агын суу, таза суу, свет бардыгы бар экен. Баасы $37,000. Анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Эсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалып, сүйлөшүп, сотошасыздар. Барыңыздарга ийгилик.